Кудайдын чакырыгы 24-июль. Үйүмдө иш бөлмөмдүн бурчунда өткөн жашоомдун тарыхын сактап турган дептерлерим үйүлүп жатат. Мен аларды иргеп чыгып, көзүм өткөндөн кийин балдарым же жубайым окубай эле койсун деген макалалардын баарын ыргытып салууну пландап жүрөм. Бирок кылышым керек деп айтып коюу жетишсиз. Аны чындап барып аткаруу керек. Аткаруу деген бир ишти бүтүрүү же аягына чыгаруу. Бул түшүнүк аяктоо жана жеткилеңдик менен байланыштуу. Кызыктуусу, бул сөз Ыйсанын ысымы менен бир нече жолу колдонулат. Матай жазган жакшы кабардын алгачкы бөлүмдөрүндө бул сөз негизинен пайгамбарчылыктардын аткарылышы менен, ошондой эле Ыйсанын төрөлгөн убактысы менен байланыштуу айтылат. Бирок кийин тоодогу насааттын ортосунда Ыйса мындай дейт: "Мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим." Андан соң 18-аятта ал Кудай алдын ала белгилеген баардык нерсе сөзсүз аткарыларын убада кылат. Ошентип, Ыйса атасы өзүнө тапшырган миссияны толугу менен аткарарын баса белгилейт. Күнөөсүз адамдык өмүр сүрүү биздин жыргалчылыгыбыз үчүн айкаш-чыгашта өзүн курмандыкка берүү жана биз Кудай менен түбөлүк мамилеге ээ болушубуз үчүн өлгөндөрдүн арасынан тирилүү. Биз кээде эң жакшы ниеттерибизди да ишке ашыра албай калабыз. Бирок биздин кереметтүү Кудай бизге байланыштуу өзүнүн ар бир ой ниетин жана убадасын сөзсүз аткарат. Сиз эмнени пландап жатасыз? Аны ишке ашыруу үчүн эмне кылышыңыз керек? Эмнени күтүп жатасыз? Ыйса биздин жыргалчылыгыбыз үчүн өзүнүн ар бир убадасын аткарууга кам көрөт жана аларды сөзсүз ишке ашырат.